1 май райондук соту тарабынан Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 13 октябрга чейин үй камагына алынды. 14 августта ал аскер прокуратурасына сурак берүү үчүн чакырылган. Башкы прокуратура Асановго кылмыш жаза кодексинин негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки тергөө иштерин жүргүзүүнү аскер прокуратурасына тапшырган. Асанов кечээ кайрадан аскер прокуратурасына сурак берүү үчүн чакырылган. Андан соң баш коргоо чарасын тандоо үчүн 1 май райондук сотуна алынып келинген. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Курсан Асанов 7-8 августта Ички иштер министринин талаптарына жана буйругуна бир нече ирет баш ийбей, укугу жок болсо дагы министрдин макулдугусуз өз алдынча чечим кабыл алган. Мындан тышкары ички иштер органдарынын жеке курамын башкаруусуз калтырган деп айыпталууда. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 2 адамды өлтүрүүгө шектүү жаранды кармады. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. 5 августта милицияга завод көчөсүндөгү жеке үйлөрдүн жанынан канга чыланган белгисиз бирөөнүн жаткандыгы туурасында маалымат келип түшкөн. Азият улутундагы жабырлануучу ийинен жаракат алган. Ал ооруканага жеткирилгенден кийин каза тапкан. Аталган үйдүн коргосунан дагы бир жарандын сөөгү табылган. Анын белинде жана жамбашынын ички жагында кесиктер болгон. Эки факты тең кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Окуяга шектүүделип 32 жаштагы жаран кармалды. Кыргызстандын пахта эгилген аймактарында дыйкандар ак була жыйнай баштаганы менен баасы чечилбей турат. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, нарк эл аралык базарга карап коюлат. Бирок ага мамлекет аралаша албайт. Пахта кабыл алуучу компаниялар өздөрү чечет. Дыйкандар дагы каалаган баасына сатканга акысы жок. Өткөн жылы ак буланын 1 килограммы 40-45 сомдун тегерегинде сатылган. Талаачылык менен алектенгендер чыгымды актоо үчүн баа жок дегенде 50 сомдон жогору болушу зарыл экендигин айтып келет. Түшүм жергиликтүү жана чет элдик компаниялар аркылуу Туркия, Кытай, Орусияга сатылат. Пахта негизинен Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында эгилет. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев бардык салык органдарынын кызматкерлеринен салык төлөөчүлөргө үлгү көрсөтүүнү жана тиешелүү кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрү болгон учурда унаа, турак жай, жер салыктарын 2 күндүн ичинде төлөөнү талап кылды. Бул тууралуу аталган кызматтын маалымат кызматы билдирди. Салык кызматынын жетекчиси маалымдагандай, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан учурдагы жуманын аягына чейин салыктарды төлөө зарылдыгы тууралуу бардык мамлекеттик органдарга эскертүү каттары жөнөтүлгөн. Салык органдары 2 сентябрга чейин анын ичинде майрам жана дем алыш күндөрү дагы кезек менен иштешет. Кабыл Абдалиев жарандарды кийин айып жана туумдарды төлөп калбоо үчүн салыктарды өз убагында төлөөгө чакырды. Чоңалай районунда мергенчилердин арасында мелдеш өткөрүлдү. Бул тууралуу Ош Баткен аңчылар жана балыкчылар коомунун инспектору Турат Төлөгөнов билдирди. Мелдешке Ош Баткен, Жалал Абад жана Бишкек шаарынан келген мергенчилер катышты. Ар бир командада 3төн мергенчи болуп түзүлгөн 40 команда учма, бутага атуу боюнча күч сынаган. Мелдешти Чоңалай районундагы мергенчилердин жааматы уюштурган. Анын максаты мергенчилердин ортосундагы ынтымакты бекемдөө. Мелдештин жыйынтыгында 1 орунду Нокат районунун Көкжар айылынын мергенчилери ээледи.